тарыхый китеби 20 том болуп жарык көрдү. Аталган 20 томдук эмгекте байыркы замандан бүгүнкү күнгө чейинки кыргыз элинин тарыхы, салт санаасы, сан жыра, рухий маданияты жана башка көптөгөн тарыхый маалыматтар камтылган. Кыргыздар 2002 жылы 10 томдук, андан соң 14 томдук болуп жарыяланган. Бул сапар толукталып 20 томго бириктирилип, кайрадан басылып чыгып, бул тарыхый эмгектин бет ачаары коомчулуктун, эл өкүлдөрүнүн, тарых изилдөөчүлөрдүн жана маданият өкүлдөрүнүн катышуусунда болуп өттү. Китепти кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов жана саясат таануу илимдеринин доктору, Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев түзүп чыккан. Бул китеп кыргыз улутунун өмүр баяны. Бул дүйнөгө кыргыз ыңалап жаралып, биринчи жолу ата, апа, манас, ат деп сүйлөгөн күндөн чейинки, бүгүнкү күнүнө чейинки тарыхы. Байыркы тарыхы, санжырасы, орто кылымдагы тарыхы, Кокон хандын доорундагы тарыхы, кыргыз каганатынын доорундагы тарыхы, бүгүнкү тарыхы. Бул эмне үчүн керек? Мамлекет эркин мамлекет болгондон кийин тарыхка дагы эркин көз карашта караш керек. Тарыхы жок эл, бул тамыры жок дарак көктөбөгөн сыяктуу эле тарыхы жок эл өсүп үне албайт. Карт тарыхтын чаң баскан барактарын изилдегенге, толуктаганга эгемендикке канча жыл болсо, ошончо жылдык эмгекти талап кылган. Ал эми 20 томдукка 7 жылдан ашык өмүрүн арнаган кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповго президенттин атайын энчүлүү кол сааты тапшырылды. 5-ci tomdan başlap 2002 жылы ушул Каныбек Иманалиев жазуучу экөөбүз акылдашып туруп ушул кыргыздарды урайлык дедик дагы 10 томдукту чыгардык. Андан кийин 2011 жылы 16 том чыгып кетти. Бүгүнкү күнү мына көрүп атасыздар, алдыңыздарда бир 20 томдук китеп турат. Тарых илимдеринин доктору, профессор Аблабек Асанканов бул тарыхый эмгек жаш муундарга керек деген мурас жана жан азык болуп калаарын баса белгиледи. Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт эмеспи? Сүйлөшүп көрсөк, бардыгы тең кыргыздардын өзүнүн. Каяктан табасыңар? Ушул китепти 20 китепти китепканага коюп коюп, библиотекадан карайсыңар да оңой таап аласыңар. Анан кыргыздардын тарыхын окуй бересиңер. Мына ушуну менен баалуу. Силер ушул 20 томдукта жазылган примерно 100дөн ашык авторларды библиотекага барбайсыңар, китепканага барбайсыңар, убактыңар жок. Бу жерден алып туруп, анан үйдөн окуйсуңар. Вот ушунусу менен баалуу. Анан бул жерде тарыхтын эң акыркы сөздөр айтылды, жаңылыктар айтылды. Ушунусу менен баалуу. Аталган эмгек кыргыз жана орус тилинде жарык көргөн. Ичинде 2 миллион сөз, 10 000 барак, бир китеп 500-550 беттен турат. Белгилей кетсек, 7 жыл калем акалбай тарыхты изилдеген китептин редактору тарыхчы Асанов Темирлан агай. Калем албай эле биз тарыхчы болгондон кийин бул 20 томдукка кире турган материалдарды, маалыматтарды жыйнап чогултуп, ошол 7 жылдын ичинде чогултуп бүттүк деп айтсак болот. Андан бул китепке абдан бай материалдар кирди. Кыргызстан эң байыркы мезгилден баштап азыркы күнгө чейинки тарыхынын эң негизги учурлары камтылды деп айтсак эске болот да. Анан кийинки жаңы кирген томдорго мурда жарык көрбөгөн материалдар менен бирге эле жарык көрүп, бирок бүгүнкү күндө таңсык болуп, баягы библиографиялык экземпляр жок болуп кеткен китептерди да киргизди. Аталган иш-чараны уюштурган Чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясы болгон. Бул компания 2016 жылдан бери иштеп келет. Чыгыш адабиятынын тарыхын ар түрдүү жааттагы китептерди кыргыз тилине которушууда. Бүгүнкү күнү сиздер көрүп аткандай кыргыздар китептин бет ачар аземин өткөрүп атабыз. Биз болсо биздин компания көмөк көрсөттү. Көмөк көрсөтүп бул китептерди чыгарганга жардам бердик деп айтсам болот да. Биз үчүн ушул китепке кандай бир салым кошуу эң чоң атуулдук сыймык деп айтсам болот. Анткени бул 20 томдон турган кыргыз тарых илиминдеги эң чоң көлөмдөгү китеп чыгып атат. Биз аябай сүйүнүп атабыз бүгүн.
Кыргызстар тарыхый эмгеги мен кыргызмын деген уул кызынын ар биринин колунда жана жүрөгүндө болот деген ишеничтебиз. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, Таңкы СТВ.